Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дүйнөлүк бажы уюмунун баш катчысы Кунио Микируя менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан жана дүйнөлүк бажы уюму ортосундагы кызматташуу маселеси талкууланды. Өкмөт башчы белгилегендей, биздин өлкө кызматташтыктын сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатууга багыт алган. Буга байланыштуу дүйнөлүк бажы уюму менен кызматташуу стратегиясынын долбоору иштелип чыккан. Мухаммедкалый Абылгазиев билдиргендей, Бишкекте дүйнөлүк бажы уюмунун аймактык окуу борборунун ачылышы Кыргызстандын гана эмес, жалпысынан Борбор Азия чөлкөмүндөгү бажы кызматынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча күч аракетти колдоого алууну жана ага көңүл бурулуп жаткандыгынын далили катары саналат. Жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан жарыяланган аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында бардык тармактарды, анын ичинде бажы кызматынын да санариптештирүү боюнча кабыл алынып жаткан күч аракеттерди эске алуу менен мындан ары карай өз ара аракеттешүүнүн келечеги талкууланды. Белгиленгендей, аталган багытта өкмөттүн максаттары дүйнөлүк бажы уюмунун максаттарына дал келип, кызматташтыкты өнүктүрүү жана активдештирүү үчүн жакшы негизди түзөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сайно Pipeline International Company Limited'ин башкы директору Мен Фан Чун менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Борбор Азия Кытай магистралдык газ түтүгүнүн составдык бөлүгү катары саналган Кыргыз-Кытай газ түтүгүнүн курулуш долбооруна тийиштүү маселелер талкууланды. Кыргызстан аймагы боюнча өтүүчү газ түтүгүнүн жалпы узундугу болжол менен 215 чакырымды түзөт. Долбоордук өткөрүүчү кубаттуулугу жылына 30 миллиард куб метр газды түзөт. Кыргызстандын аймагы боюнча газ түтүгүнүн маршруту Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондору аркылуу өтөт. Мен Фан Чун премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке долбоордун ишке ашырылышы боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуп, айыл чарба жана токой чарба өндүрүш жерлерин пайдалануудан жана андан келип түшкөн пайданы жабуу үчүн компенсацияларды төлөп берүү менен газ түтүгү кеткен трассанын боюндагы жер тилкелерин бөлүү жана трансформациялоо процесстеринин жыйынтыкталып жаткандыгы тууралуу айтып берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, Кыргызстан-Кытай газ түтүгүнүн курулуш долбоорун ишке ашыруу Кыргызстандын экономикасы үчүн чоң мааниге ээ жана биргелешкен күч аракетте анын ишке ашырылышы өз мөөнөтүндө жана бардык экологиялык жана техникалык ченемдердин жана эл аралык стандарттардын так сакталышы менен сапаттуу камсыздаларына ишенимин билдирди. Алло, Бишкек из Жадам, саламатсызбы, скоро слушать вас. Да, я вас слушаю, говорите. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарынын чукул медициналык автоматташтырылган башкаруу тутумунун иши менен таанышты. Өкмөт башчыга борбордун учурдагы ишмердиги жана андагы маселелер тууралуу маалымат беришти. Чукул медициналык борборунун директору Искендер Шаяхметовдун айтымында, тез жардам кызматынын иш процесстерин автоматташтырууну жана санариптештирүүнү камсыздоо үчүн сервистердин жана уюлдук тиркемелердин комплекси иштелип чыккан. Алар бирдиктүү автоматташтырылган башкаруу тутумун түзөт. Бул тутум тез жардам кызматынын ар бир баскычында убакытты азайтууга, мониторинг жүргүзүүгө жана реалдуу убакыт режиминде көчмө бригадаларды рационалдуу башкарууга, чакыруулар жөнүндө маалыматтарды сактоону жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, отчеттордун жана статистиканын кеңейтилген тутумуна ээ болууга, ошондой эле кечиктирилип аткарылган чакыруулардын санын кыскартууга шарт түзөт. Бул системаны киргизүүдө чет өлкөлөрдүн алдыңкы тажрыйбалары изилденди. Тутум биринчи кезекте өлүмдүн жана токтоосуз медициналык жардам көрсөтүүгө байланыштуу оор кесепеттердин деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, социалдык тармак, анын ичинде саламаттык сактоо чөйрөсү өкмөттүн ишмердүүлүгүндө артыкчылыктуу болуп саналат. Жыл сайын саламаттык сактоого 20 миллиард сомдун тегерегинде бөлүнөт. Ошону менен бирге медицинада бир катар чечилбеген маселелер бар. Алар квалификациялуу кадрлардын жана тиешелүү медициналык жабдуунун жетишсиздигине байланыштуу деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы борбор калаанын калкын токтоосуз медициналык жардам менен камтууну кеңейтүү максатында тиешелүү мамлекеттик органдарга Бишкек шаарында кошумча тез жардам подстанцияларын куруу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Чоң кадамга баралы, медициналык тез жардам системасын оңдойлу. Азыр быйыл президентибиздин программасында дагы ушул билим берүү жана саламаттык сактоо системасында айлык акыларды жогорулатуу боюнча. Бул боюнча да биз азыр механизмдерди иштеп чыгып атабыз. 1-сентябрдан баштап мугалимдерибиз, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун каралып, фельдшер, акушер системасын иштеп аткан кызматкерлердин каралып, кээ бир 12-13 миң алып аткан адамдарыбыз кээ бир жерде 30 миңге чейин алып аткандар. Жана бийик тоолуу райондордо иштеп аткандар, кээ бирлер 35 миң алып аткандар бар. Мунун баары эмне кылып атат? Биз
өзүбүздүн саламаттык сактоо системасына көңүл бөлүп, ошо реформаны акырындан кылып атканыбызды, жасап атканыбызды, баштаганыбызды көргөзүп атат да. Азыр эми айлыктарды карасак, анан азыркы эң биринчи ушу адамдардын ден соолугу деп тез арада тез жардам келиш керек. Тез жардам ошон үчүн аталган да. Тез жардам деп турабы? 3 сааттан кийин келсе, же эне аял киши төрөп койгон болот. Же ал киши жанагындай приступ болуп жүрөгүнөн же бир жерден кармаса, жанагындай оор кырсыктарга учурайт. Мунун баары тең биз кайра куруп чыгышыбыз керек. Мен ошон үчүн сиздерге бир өкмөттүн атынан суранып кетер элем. Бул Бишкектин эле системасында эмес, аймагында эмес, баардык райондорго да ушундой системаны киргизишибиз керек. Космосариевич. Ошон үчүн тез арада Алтынай Селбековна болуп иштеп чыгып, шаарда болсо Азиз Семинович, сиздин бюджеттен да, биздин бюджеттен баардыгын карайлы. Биз эми баардыгыбыз эле билебиз да. Ооруну жашырган деме, туурабы? Баардыгыбыз билебиз, бизде тез жардам системасы бул тез жардам эмес. 3 саатта келип аткан норматив боюнча Союз убагында 20 минутта келчү деп атасыз. Ошон үчүн баардык маселелерди карагандай болобу. Эче, мага дагы бир баракча бериңизчи. Атама, анан байкеме. Бүгүн бизде мектепте мугалим 1 апрелден 30 апрелге чейин 18 жаштан улуу эркектер үчүн акция болоорун айтып берди. Акция боюнча алар медициналык кеңештерди акысыз ала алат экен. Ал гана эмес, бизге баракчаларды таратышты. Мен болсом чоң атам менен байкеме дагы алдым. Атаке, сиз бизге керексиз. Сиз барып келиңиз. Бул аябай жоопкерчиликтүү иш-чара турбайбы? Сөз барып. Урматтуу мырзалар, сиздерди акысыз медициналык кеңеш алууга чакырабыз. Балдарыңыздардан алган атайын чакыруу баракчаңыздарды ала келүүнү унутпаңыздар. Ден соолугуңар жана жакындарыңыздардын келечеги үчүн жоопкерчиликтүү болуңуздар. Жугуштуу эмес оорлар Кыргыз Республикасынын калкынын арасындагы эрте өлүмдөрдүн негизги себеби болуп саналат. Өлкөдөгү бардык өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес оорлардын себебинен болот. Эркектер жугуштуу эмес оорлардын пайда болуусуна көбүрөөк кабылышат. Кыргызстанда ар бир экинчи эркек адам тамеки чегет, алкоголдук ичимдиктерди ичет жана же ашыкча салмакта болушат. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматтары боюнча, эркектердин жашынын орто узактыгы аялдардыкына караганда 10 жылга аз. Жооптуу бол. Өзүңдүн саламаттыгың үчүн, өз жакындарыңдын бакубатчылыгы жана келечеги үчүн. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коргоо иштери боюнча мамлекеттин тиричиликтейлөө мамлекеттик комбинатына келди. Өкмөт башчы комбинатта чыгарылган аскер жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин формалык кийимдеринин үлгүлөрү менен таанышты. Ишкана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн реформалоонун алкагында Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети тарабынан 2013-жылы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлерине аскердик кийим тигүүнү уюштуруу максатында номер 6 аскер шаарчасынын аймагында түзүлгөн. Комбинаттын негизги милдети Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлерин камсыз кылуу үчүн аскер кийимин жана башка формалык кийимдерди үзгүлтүксүз тигүүнү уюштуруу болуп саналат. Өндүрүш имараттарын көрүп чыгып жана аскер кийимин тигүүнүн технологиялык процесси менен таанышкан соң премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча таасирдүү чараларды көрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Бул жумуш орундарын түзүүнү, жеңил өнөр жайын өнүктүрүүнү жана социалдык маселелерди чечүүнү шарттайт. Бул максаттарда өкмөт башчы жергиликтүү комбинаттардын мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп чыгып, сапаттуу аскер кийимин, жарак жабдыктарды жана бут кийимдерди атамекендик өндүрүүчүлөрдөн сатып алууга бардык зарыл шарттарды түзүүнү тапшырды. Ошол эле учурда продукция сапаты жана баасы боюнча коюлган талаптарга жооп бериши керек. Мамлекеттик сатып алуулар боюнчачы миллиондогон сомдор, мен айтып атпаймынбы? Ушу элементарный өзүбүз тикпей, башкалардан алып атабыз. Макул материалдарды жасай албайлы. Азыр бизден да фабрикалар чыккан атат. Кайра иштетип, пахтаны кайра иштетип. Ошондо биз айтышыбыз керек. Булардын баарын жазып, биздин мисалы үчүн бүт спец форма бар да. Монтаждар, тиги жолду шыпырып аткандар бар, дворниктер бар, ушулардын баарын жүрүп
биздин өзүбүздүн фабрикаларга айтыш керек да. Мамлекет мисалы үчүн бир жылда 50 000 кийим алат, 20 000 ботинка өтүк алат деп туурабы? Анан ишканалардын баары даярданат да. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Москва районундагы Ак сүттү кайра иштетүү заводунун иши менен таанышты. Ишкана жетекчиси Кайрат Абдуллаев заводдун учурдагы иши, анын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрү жана өндүрүлүп жаткан продукцияны экспорттоо көлөмүн жогорулатуу боюнча кабыл алынып жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Ал маалымдагандай, мындай сүттү кайра иштетүүчү заводдор Ош, Нарын жана Талас облустарында ачылып, ийгиликтүү иш алып барууда. Өкмөт башчы өндүрүштүк сектор жана заводдо өндүрүлгөн продукциялар менен таанышты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт жерлерде социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жана жумушчу орундарын түзүүгө өз салымын кошуп жаткан экспортко багытталган ишканаларга ар тараптуу көмөк көрсөтөөрүн баса белгиледи. Өкмөт башчы мындай алдыңкы компаниялар фермерлер жана дыйкан чарбалар менен кызматташуунун жаңы стандарттарын пайдаланып, өз ара пайдалуу шарттарда сырьё менен камсыздоонун натыйжалуу формаларын киргизүүсү зарылдыгына өзгөчө токтолду. Премьер-министрдин айтымында ата мекендик фермерлерге өндүрүштү жайгарып, ири көлөмдөгү сапаттуу сырьё менен камсыздоосуна өбөлгө түзүү керек. Ишкана жетекчиси Кайрат Абдуллаев сүттү сатып алуу баасын 25 сомго дейре жогорулатууга даяр экендигин билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкана жетекчилигине ишке карата жоопкерчиликтүү жана социалдык багытталган мамилеси үчүн ыраазычылык билдирди жана өлкө аймактарындагы өндүрүштү өнүктүрүүдө ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даярдыгын кошумчалады. Ар кандай жолдор менен кээ бирлери мындай бааларды түшүрүп атат. Бааларды түшүрүп 15ке чейин түшүп атат. Мына азыр 19 сом. Азыр эми булар 25ке чейин чыгарып атат. Республика боюнча мен ойлойм көтөрүшүңөр керек да. Көтөрүп, себеби дегенде биздин уюп аткан мисалы жарандарыбыз ошол өзүн сезбей атат да мындай чыгарган сага сүтүбүздү тапшырсак кымбатыраак тапшырабыз деген өздөрүнүн мындай ишеничи болбой атат да. Ошону карап бааларын көтөрүп эми баарыңар өзүңөрдү ойлобой элге да мындай жакшылап баасын көтөрүп берип ошолорго жардам бериш керек да. Ошондон анан жанагы уйдун жаңы породалар келет туурабы? Сүттүү уйлар келет. Анан силер менен иштешкен күчөй баштайт да. Ошондо силерде жанагы сүт азайып калды, сезону келди азайды деген бир проблемалар арылат. Московскийди, Таласты, Ошту, 25 сом. Ош, Талас 24 сом. Анда жана Кочкордо ачылса, Нарында ачылса, азыр ачабыз да жакта. Да, как вы сказали. Качан берилет? 2 жумадан кийин. Берилет? Да, 2 жума. Нарынга 150 тонналга чыгат. Вот такой же цех там. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги ата мекендик экспортчуларды Кыргыз Республикасынын мыкты экспортчусы 2018 улуттук сынагына катышууга чакырат. Республиканын аймагында каттоодон өткөн, 1 жылдан кем эмес убакыт ишмердик менен алектенген юридикалык жана жеке жактар сынакка катыша алат. Ал үчүн Бишкек шаары Чүй проспектиси номер 106 дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине Кыргыз Республикасынын мыкты экспортчусы 2018 улуттук сынагы белгисин көрсөтүп, өтүнмө бериш керек. Сынакка катышуу үчүн өтүнмөлөр 2019 жылдын 15 апрелине чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр расмий салтанатта жарыяланат. Маалымат берүүчү телефондор 312 62 03 63 555 555 871. Здравствуйте. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 12 жашар Даниил Браилкиндин уурдалышынын бетин ыкчам ачкан ички иштер органдарынын кызматкерлери менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле Даниилдин өзү жана анын атасы Виталий Браилкин катышты. Вице-премьер-министр аталган өзгөчө оор кылмыштын бетин ачууда ыкчам жана ырааттуу иш алып барган милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдирди. Ал Даниил Браилкиндин уурдалышы коомчулукта чоң талкуу жаратып, кылмыш бетинин ыкчам ачылышы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин ырааттуу иш
иш алып баруусунун үлгүсү болуп бере алгандыгын баса белгиледи. Жеңиш Разаков премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин атынан салам жолдоп, ишинен өзгөчөлөнгөн милиционерлерге өкмөттүк сыйлыктарды тапшырды. Ошондой эле вице-премьер-министр 12 жашар Даниэль Брайлкинге эстеликке белек берип, ага чың ден соолук жана окуудагы ийгиликтерди каалады. Өз кезегинде Даниэлдин атасы Виталий Брайлкин милиция кызматкерлерине жана өкмөткө, ошондой эле алардын үй-бүлөсүн колдоого алып, аталган кылмыштын бетин ачууда көмөк көрсөткөн, көңүл кош карабаган жарандарга дагы бир ирет ыраазычылык билдирди. Премьер-министрдин энчилүү сааты менен төмөндөгүлөр сыйланды. Мырзаканов Эрлан Замирбекович, Чүй облусунун Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын капитаны. Усенов Азимбек Туратбекович, ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын уюшкан жана буйрутма кылмыштардын бетин ачуу бөлүмүнүн улук ыйгарым укуктуу опер кызматкери, милициянын капитаны. Кулубаев Жеңиш Таалаевич, Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу опер кызматкери, милициянын лейтенанты. Премьер-министрдин атынан төмөндөгүлөргө алкыш жарыяланды. Артыкбаев Ринат Айдаркуловичке, Чүй облусунун Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектердин иштери боюнча инспекциясынын жашы жетелектердин иштери боюнча участкалык инспектору, милициянын майору. Насирдинов Бакыт Токтобековичке, Чүй облусунун Ысык Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын милициянын улук кызматкери, милициянын майору. Өмүрбек уулу Сүйөрбекке, ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун Чүй облусу боюнча Атайын операциялар отрядынын кенже ыйгарым укуктуу опер кызматкери, милициянын сержанты. Excellency, thank you very much. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Франциянын Европа жана Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик катчысы Жан-Батист Лемуан менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан жана Франция ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана мындан ары карай өз ара аракеттенүүнүн келечеги талкууланды. Өкмөт башчы белгилегендей, Кыргызстан Париждеги Нотр-Дам чиркөөсүндөгү өрттүн кесепеттери тууралуу маалыматты өкүнүү менен кабыл алышты жана француз элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Премьер-министр саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кыргыз-француз кызматташтыгынын ырааттуу өнүгүүсүн баса белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн гидроэнергетика жана туристтик тармагындагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен аталган тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруудагы өз ара аракеттешүүнү активдештирүү зарылдыгына токтолуп, экономикалык тармактагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Франциянын Европа жана Тышкы иштер министрлигинин мамлекет катчысы Жан-Батист Лемуан өз кезегинде маалымдагандай, Франция Республикасы туризмди өнүктүрүү, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, инновация жана санариптештирүүнү киргизүү жаатында тажрыйба алмашууга даяр. Мындан тышкары жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Франция Республикасына карай сапарына даярдык көрүүнүн жүрүшү талкууланды. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаменти экспортталуучу айыл чарба продукциялары сөзсүз түрдө импорттоочу өлкөнүн фитосанитардык талаптарына ылайык келген сертификациядан жана маркировкадан өтүү тууралуу маалымдайт. Тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучусу карантинге алынган жүктү маркировкалап, өсүмдүктөрдүн карантини боюнча аймактык башкармалыгына кайрылат. Ал жерде карантинге алынган продукциянын фитосанитардык абалы кароодон жана экспертизадан өткөрүлөт. Жыйынтыгында экспорттоочу, импорттоочу өлкөнүн талаптарына ылайык келген өсүмдүк продукциясынын коопсуздугун тастыктаган эл аралык үлгүдөгү фитосанитардык сертификат алат. Бул алардын аймагында да эркин жүрүүгө кепилдик берет. Өсүмдүктөрдүн карантини департаменти эскертет. Фитосанитардык сертификатсыз экспортталуучу продукциялар кайра кайтарылат же жок кылынат.